Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууда сунушталып атат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бакыт Чойбеков. Сөз сизде, келиңиз. Рахмат, Чолпон Алыйна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору сунушталууда. Аталган мыйзам долбоору мамлекеттик жарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун жыйынтыктары боюнча кабыл алынчу чечимдерди мыйзамдык бекитүү, кызматчылардын укуктарын кеңейтүү жана аларга карата белгиленген чектөөлөрдү такташтыруу, ошондой эле редакциялык дал келбестиктерди жоюу максатында иштелип чыкты. Сунушталып жаткан негизги өзгөртүүлөр боюнча айта турган болсок, алар төмөнкүлөр. Аракеттеги мыйзамдын 11-чи беренесинде бекитилген мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо боюнча жободо анын жыйынтыгы менен кабыл алынчу чечимдер каралбай калган. Мындан улам аталган берененин мазмундук бүтүндүгү боюнча суроолор жаратат. Ошол эле маалда Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 65-чи беренесинде прокуратура органдарынын кызматкерлерин аттестациялоо жана анын жыйынтыгы менен кабыл алынчу чечимдер так бекитилген. Мыйзам андан аркы тактоону талап кылбайт. Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун жол-жоболорун толук мыйзамдык бекитүү максатында мыйзамдын 11-чи беренесинде толуктоо киргизип, аттестациялоо жыйынтыгы менен кабыл алынчу чечимдер так бекитүү сунушталды. Аларды салыштырмалуу таблицада көрсөңүздөр болот. Аталган сунуш боюнча комитеттин бөлүмү президенттин жарлыгына шайкеш келтирүү боюнча жакшы ой пикирин айткан экен. Мен аларды кабыл алам. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоп берсеңиздер, экинчи окууда өзгөртүүлөрдү чогуу карайлы. Мыйзамдын 15-чи беренесинде мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка байланышкан чектөөлөрдүн тизмеги бекитилген. Ага ылайык кызматчыга өзүнүн кызматтык ишине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды, коомдук бирикмелерди жана диний уюмдарды түзүүгө, алардын ишине кандайдыр бир формада катышууга же көмөктөшүүгө, кызматтык ишин партиялык программаларга жана чечимдерге баш ийдирүүгө тыюу салынган. Көрсөтүлгөн тыюу салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 8-чи беренесинин жоболору менен шартталган. Бирок конституциялык чечимде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга кызматтык иштен тышкары жүзөгө ашырган учурларда партиялык ишти аткарууга укук берилген. Белгиленген тыюу салууну Конституциянын талаптарына дал келтирүү максатында тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө сунушталууда. Ошол эле маалда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 36-чы беренесинде ар бир адам биригүү эркиндигине укуктуу экендиги бекитилген. Бул конституциялык укук мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга дагы жайылат. Демек, каалаган мамлекеттик жарандык кызматчы жана муниципалдык кызматчы саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайрымдуулук, ыктыярчылык жана башка тармактарда коомдук пайдалуу ишмердик менен алектенген коомдук бирикмелердин катарына иш алып барууга укуктуу. Болгону мындай ишмердикти жүзөгө ашыруу кызматчынын иштеген жеринде аткарылуучу иштин көлөмүнө жана сапатына таасирин тийгизбөөгө, ошондой эле кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келбөөгө тийиш. Мындан улам Конституциянын талаптарын аткаруу максатында мыйзамдын 13-чү беренесинде толуктоо киргизүү аркылуу мамлекеттик жарандык кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын кеңейтүү сунушталууда. Башкача айтканда, саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайрымдуулук, ыктыярчылык жана башка чөйрөлөрдө коомдук пайдалуу иш жүргүзгөн коомдук бирикмелердин курамындагы ишке укук берүү каралууда. Андан тышкары мыйзамдын ичинде дал келбестиктерди жана карама-каршылыктарды жок кылуу максатында айрым редакциялык өзгөртүүлөр сунушталып жатат. Аларды дагы салыштырмалуу таблицадан көрсөңүздөр болот. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-чи беренесине ылайык мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин расмий сайтына жайгаштырылган, сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге карама-каршы келбейт. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы республикалык бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорго алып келбейт. Кыскача ушундай, урматтуу кесиптештер.
Сурооңуздар болсо жооп бергенге даярмын. Бактыбек Каныбекович, сизге чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, бул эми биринчи окуу концепциясы гана. Жактырабыз, анан экинчи окууда кандайдыр бир маселелер болсо айтсаңар болот. Анда эмесе комитеттин корутундусуна кое Рахмат, берсем болобу? Чолпон Алина. Анда эмесе Рахмат, Кеспешев. мыйзам долбоорунун биринчи окууда кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштайм. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул? Каршы жок. Рахмат.